Бүгүнкү күндө карыз маселеси өтө көп кездешет. Элдердин арасында көп мамиле болот. Элдер көпчүлүк буга маани бербейт, кайдыгер болот. Ошон үчүн карыз маселесин тафсилан кенен билип алгыла деп ушул сабактарды кайра окутуп атабыз. Түшүндүңөрбү? Биринчи маселе бүгүнкү сабагыбыз башында карыздын түрлөрү, жаңы түрлөрү, эски түрлөрү жана карызды уламалар эмне деген таксимдер кылган, ушу боюнча сабак кылабыз. Эң биринчи карыз негизинен 9 түрү бар. Биринчиси карыз хасан дейт, экинчиси карыз рибави, үчүнчүсү карыз хакыйкый, төртүнчү карыз хукми, бешинчи карыз накди ва айни, 6 карыз истихлаки, 7 карыз интажи, 8 карыз мутавассит ва заиф, 9 карыз мутабадила. Мына ушинтип карыздын түрлөрү бар. Буларды билип алышлык ар бир талабага өтө зарыл маселелердин бирөөсү. Карыз хасан деген биринчи. Карыз хасан деген эмне дегени? Карыз хасан дегени дафу мал изфафан ирфафан лиман янтафиу бихи ва ярудду бадалаху. Бирөөгө карыз берүү. Ошол адам иштетип, кажетин бүтүрүп алсын, өзүнүн зарылчылыгын бүтүрүп алсын деп бирөөгө бир карыз берсең, мына ушунун негизи карыз хасан дейт. Жалпысынан эле карыз деген сөздүн баардыгы ошол карыз хасанга айтылган. Ага эч бир шарт койбойсуң, эч бир талап койбойсуң, жөн эле бирөөгө жардам бересиң, ошол адам өзүнүн жумушуну бүтүргөндөн кийин сага акчаңды кайтарып берет, карзыңды кайтарып берет. Ушуну карыз хасан дейт. Карызга айтылган сооптор ушундай карыздарга берилет. Чоң сооптор айтылган ушундай карыздарга. Демек бирөөгө акча бердиң 100 миң, бир айдан кийин карызыңды кайтарып алдың, бул карыз хасан. Же болбосо бир кап будай бердиң, кийин бир айдан кийин бир кап будай алдың. Булар баардыгы некен карыз хасан. Бул деген сөз жакшы нерсе. Хасан деген жакшы, шариаттагы жакшы нерсе, мусулмандын кажетин бүтүргөн жакшы нерсе, жардам бергени жакшы нерсе. Ошон үчүн муну уламалар карыз хасан деп атап койгон. Албетте карыз хасанда уламалар эки шарт коет. Биринчиси карыз берип атканда бир гана карыз алган адам гана пайда көрсүн деген максат болот. Ошол иши бүтсүн, ушун зарылчылыгы бүтсүн деп карыз алып аткан адамдын гана пайдасын ойлоп берет. Экинчи шарты карыз берип аткан адам ихлас менен бериш керек. Ихлас менен Алла үчүн соопту үмүт кылып берген болсо, иншалла ушул карыз хасан деп айтылат. Жана сооптун баардыгын Алла таалам карызга берип аткан сооптун баарыны буга кемитпестен берет. Андан кийин карыздын экинчи түрү бул карыз рибави, сүткорлук. Акча берип, үстүнө пайыз акча аласың, сүткорлук кыласың, процент аласың. Бул баягы шариаттагы харам ушул. Процент ушул. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат, кафирлар айтат, иннамал бай'у мислу риба. Кур'анда Аллах айтат, ахаллаллахул бай ва харрама риба. Сауда халал, риба харам деген ушул. Бирөөгө карыз бересиң, карыз бергенден максат үстүнө пайда көрүү болот. Түшүнүңөрбү? 100 миң бердиң, үстүнө 110 миң кылып кайтарасың дедиң. Бир айдан кийин, 2 айдан кийин 110 миң кылып 10 миң сом кошуп бересиң дедиң. Мына ушул карыз рибави, сүткорлук болгон нерсе, бул харам. Кээде ошол пайда көрүү нак болот. Мисалы, акча бердиң, үстүнө акча алып атасың. Кээде пайда көрүү манфаат болот. Акча албайсың, бирок андан бир нерсеси пайдаланасың. Мисалы, 100 миң акча бердиң, бергенден кийин ага айттың, мен бир ай сенин машинеңди минип турам дедиң. Сага пайда берип атам, 100 миң берип атам карыз, бирок бир ай не кылам, сенин унааңды, машинеңди минип турайын деди. Же болбосо бир ай сенин үйүңдө жашап турам деди. Булар дагы риба, бул дагы сүткорлук. Күллү карзин жар'ан наф'ан фа хува риба. Күллү карзин жар'ан наф'ан фа хува риба. Ар бир карыз ал манфаат алып келсе, пайда алып келсе, ал риба болот, ал сүткорлук болот. Ошондуктан адамдар көбү түшүнөт, баягы акча берип үстүгө пайыз алганда харам дейт, бирок манфаатты харам деп түшүнбөйт да, андай эмес. Үстүнө акча алсаң харам болгондой эле, ошо акча бергенден кийин анын бир мүлкүнөн бир пайда көрсөң, ал дагы рибага кирет. Ал дагы харам. Күллү карзин жар'ан наф'ан фа хува риба. Демек экинчиси эмне болду? Карыз рибави. Карыз бересиң дагы үстүнө пайыз аласың. Бул дагы шариатта харам кылган нажайыз карыз. Андан кийин карыз хакыйкый, hukmi деген маселе бар.
Буларды да билип кое бергиле, бул Шафи мазхабта карз хакыйкый деген баягы эле карз. Биз бирөөгө карз бересиң, булар хакыйкый карз дейт. Карз Хасанды хакыйкый карз деп айтылат. Карз бердиң, алдың. Ал эми хөкмий карз дегени, хөкмий карз дегени сен бирөөдүн зарычылыгын бүтүрөсүң. Зарычылыгын бүтүрүп, ошонун менен ал карз болуп калат. Мисалы бир адам ачка турат. Тамак жегенге эчтекеси жок. Тамак сатып алып бердиң. Же бир адам кийими жок турат. Ага кийим алып сатып берип кийгизип койдуң. Шафилерде буну дагы карз дейт. Карз хөкмий дейт. Тиги адам баягындай шарты болгондон кийин ошол тамактын, кийимдин акчасыны кайтарып берип койсун, карз болуп калат дейт. Бирок башка алымдар, калган уламалар Ханафилерде бул карзга кирбейт. Бул бизде ихсан, жакшылык кылуу. Бирөө эми ачка болуп аткан болсо, аны карз кантип бересиң? Тамак бердиң, жакшылык кылдың, кийим сатып алып бердиң, жакшылык кылдың, жакшылыгыңды соңунан аласың дейсиң. Бирок китептерде окуп каласыңар, карз хөкмий деп бул көбүнчө истилах Шафилерде колдонот. Андан кийин карзы нақди ва айни. Карзы эки түргө болуп атат. Нақд берүү. Нақд дегени ушул бүгүнкү күндө акчалай берип атасың, сом менен, доллар менен, башка акча менен берип атасың. Же болбосо алтын менен берип атасың, күмүш менен бересиң. Алтын, күмүш, акча булар бардыгы нақ карз. Бердиң, колмо-кол нақ бердиң, ал бул эмне болуп атат? Карз болуп атат, нақди. Экинчиси айни дейлет. Карзы айни. Бул дегени бир нерсени бересиң, буюмду бересиң. Мисалы, будай бердиң. Бул айын. 10 килограмм карзга бердиң. Бул айни карз. Кийин ошону өзүң кайтарып аласың. Будай берсең, будай аласың карзыңды. Алтын берсең, алтынды аласың. Күмүш берсең, күмүштү аласың. Акча берсең, акчаны убагы келгенде аласың. Түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Карздын айни жана нақди деген түрү. Андан кийин карз истихлаки дейт. Карз истихлаки дегени бул бир адам карз алат. Анын максаты өзүнүн бир зарынчылыгын бүтүрүш үчүн. Зарынчылыгы бар, ошону жабып алайын деп алат. Аны мындай карз алып, аны бир бизнес кылайын деген ниети жок. Түшүнүңөрбү? Мисалы бир адам карз алып ошо менен үй куруп атат. Үйүнүн ичиндеги эмеректерини, башка палас төшөктөрүнү, идиш табагын толтуруп атат. Буларга кеткен акчалар бардыгын фукахалар эмне дейт? Карз истихлаки. Карз алды, аны алып туруп коротtu, ошол өзүнүн зарычылыктарына жумшады. Мындай учурда болот. Андан кийин карздын түрү бар, карз интажи. Карз интажи дегени бул бизнес үчүн акча алат. Бир адамдын чакан бизнеси бар. Жумушу болуп атат. Бирок ал бизнеси чоңойткусу келет. Чоңойсом, көбүрөөк болсо дейт, товарым көбүрөөк иштесем дейт. Ошол максатта карз алган болсо, буну карзы интажи деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул ошол бизнести чоңойтуу максатында алынган карз болуп эсептелет. Алдыңкысы истихлаки болду, зарычылыгынды алып карз алып бүтүрдүң. Экинчиси эмне болду? Карз интажи бул ошол бизнес үчүн, бизнести чоңойтуш үчүн алынган акча карз. Түшүнүңөрбү? Андан кийин карз менен кошо дагы бир маселе бар. Бул дайын кирип кетет, негизи дайын. Өткөн сабактарда айтканбыз, дайын деген маселе бар, карз деген маселе бар. Экөөнүн айырмасы бар. Эми ушул дайын, же болбосо ушул карзы, карз бимана дайын. Кави, мутавассит, заиф деп фукахалар үчкө бөлгөн. Бул үчкө бөлгөндүн максаты зекет бабында айтылат. Ошо зекет качан берет, карз болсо качан бербейт, ошону аныкташ үчүн гана фукахалар дайынды эмне кылган? Үчкө бөлгөн. Дайын менен карздын айырмасын өткөн сабакта айтканбыз балдар. Карз деген акча бердиң, үстүнөн акчаны берип туруп, акча алып атасың. Будай бер, будай алып атасың. Дайын деген эмне болот? Сен соода кылдың. Соода кылдың. Сооданын негизинде сага бир нерсе важып болуп калды мойнуңа. Бул дайын болуп калды. Түшүнүңөрбү? Бул дайын болду, эми дайынды сен төлөшүң керек. Бирок муну улам фукахалар китептерде карз эмес, дайын деген сөз менен буну атайт. Ошон үчүн дайынды өтөбүз. Дайын же болбосо карз, кави, заиф, мутавассит. Күчтүү, орто жана алсыз деп үчкө бөлүнөт. Дайын кави. Күчтүү карз эмне дегени? Сен ага бирөөгө нак акча бердиң. Накталай акча бердиң. Бул күчтүү карз. Же болбосо алтын күмүш бердиң. Же болбосо бирдекеңи саттың. Ошол бизнес кылып аткан буюмуңду саттың. Сатканыңдын негизинде тиги экинчи тараф сатып алуучу сага карыздар болуп калды. Мына ушуну шариатта дайын кави деп айтылат. Күчтүү карз. Күчтүү карздын өкүмү эмне болот, балдар? Буга зекет важип болот. Албасаң дагы зекет важип болот.
Misалы bir adam bирөөгө 100 000 акча берди. Bir жыл өттү, зекеттин убакыты келди. Акчаңды ала элексиң, алган жоксуң. Сен ошол өнөлек акчаңа дагы зекет бересиң. Бул дайны кавийдин өкмү ушундай. Түшүнүңөрбү? Карыз кавийдин өкмү ушундай. Же саттың, товарын саткансың, акчасын ала элексиң. Миллионго саткансың товарыңды, акчасын ала элексиң. Ошол товардын акчаны сен зекетин бересиң. Товардын акчасын ала элексиң, ал элек болсоң дагы зекетин бересиң. Алгандан кийин да бербесең болот. Бирок сага ошол убакытта шарият бер дейт. Бер дейт. Бул дайны кавий булар. Булардын өкүмү эмне болот? Зекет сен бересиң. Эгер бербей калсаң кийин, алгандан кийин канча жылдан кийин берген болсо, ошончо жылды дагы кошуп бересиң. Мисалы 3 жыл болду, акчаңды ала элексиң. 3 жылдан кийин алдың. Эми сен ошол исапка жеткен акчалар менен кошуп, ушул дайындын дагы 3 жылыны эсептеп зекетин бересиң. Ошон үчүн бу жерде карызды дайын кави, дайын заиф, дайын мутавассит деп бөлүп атат. Бөлгөн максаты өкүмдөр башка-башка болот. Түшүнүңөрбү? Биринчи күчтүү карыз экен, бирөөгө акчалай бердиң, алтын күмүш бердиң, же акча бердиң, же болбосо соода кылдың бизнесиңдеги. Ошол бизнесиңдеги акча не болду? Бирөөдүн колунда турат. Ага сен зекет бересиң. Экинчиси дайын мутавассит. Орто дайын, орто карыз деп айтылат. Бул кандай болот? Сен бирдекени бирөөгө саттың. Бирок саткан нерсең сенин тижаратың эмес. Тижараттагы нерсе эмес. Эми сен дүкөндөгү эмес, өзүңдүн зарыл болгон нерсеңди саттың бирөөгө. Мисалы дүкөндө сен китеп сатасың. Идиш табак сатасың. Аны саткан жоксуң. Өзүңдүн мисалы телефон саттың, же кийим саттың зарыл болгон. Бирөө сатып алды. Эми эмне болот? Ал адам алгандан кийин ал карыздар болот. Эми ушул карызды сен саттың, акчасын ала элексиң. Зекет качан бересиң десе, алгандан кийин бересиң зекетти. Акчаны алгандан кийин бересиң. Түшүнүңөрбү? Бунда ошол замат акча бер деп талап кылынбайт. Дайын кавийде акчаны албасаң дагы не болчу? Зекетти бере бересиң. Бул жерде сен сатып атасың, малы тижарат эмес ал. Өзүңдүн зарылчылык болгон бирдекени сатып койдуң. Анда ошону сатканың үчүн карыз болуп калды. Ошол карызды качан алгандан кийин гана зекет бересиң. Алганга чейин ага зекет бербейсиң. Буга түшүнүңөрбү? Экинчиси, үчүнчүсү дайын заиф. Бул тижарат, бизнес менен важып болгон эмес, башка бир мамиленин негизинде важып болгон дайындар болот. Мисалы, аялдын махры. Аялдын махры дагы эркектин мойнунда карыз болот. Эркек адам нике кылып атканда махрды айткан болсо, бирок махрыны берилек болгон болсо, берилек алганга чейин берген болбосо, ал эмне? Эркектин мойнунда карыз болот. Берген жок да, карыз болот. Эми аял киши не кылат десе, аял киши ошол нерсени алгандан кийин ага ана зекет важып болот, ага чейин зекет важып болбойт. Дайын заифтин өкүмү ушундай. Мисалы, не кылды? Нике кылды, махр айтты, $1000 берем деп. $1000 бербестен 10 жыл өтүп кетти. Эркектин мойнунда карыз болуп кала берет. 10 жыл өткөндөн кийин эми берди. Бир күн келди дагы иманы көтөрүлүп, кой карыз мекенде берди аялына. Эми аял киши нисапка ээ болот. Мисалы болсо, эми аял киши зекетин берем десе, эми алган убакыттан берет. Алдыңкы 10 жылга бербейт ал. Демек бул заиф, дайны заиф, алсыз карыздын өкмү ушундай болот. Ошон үчүн буга зекет бербейт. Же болбосо бир адам эмне болду? Катыл болуп калды. Бир адамды бирөө өлтүрүп алды. Түсүп кетти, унасы менен машина менен өлүп калды. Диятын төлөп атат. Дия беришлик дагы соода менен болгон жок карыз. Аны бериш керек болуп атат, карыз важып болуп атат ага дия. Ал дагы дайны заиф. Аны берем деди, ал качан колго тийгенден кийин анан ага зекетин берет, зекет жетсе. Ага чейин бербейт. Түшүнүңөрбү? Бул дагы дайны заиф. Мисалы, бирөөдү уруп кетти, ага 1 миллион акча бериш керек болчу. 2 жылдан кийин берди мисалы. Берсе, эми мурдагы өтүп кеткен 2 жылга ал төлөп зекет бербейт. 2 жылдан ар жагына зекет берет. Буга түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Дайын заиф. Ошон үчүн дайын карыз экен, кави, мутавассит, заиф деп үчкө бөлүнөт. Күчтүү, орто жана алсыз деп. Андан кийин 9-нчысы карыз мутабадила дейт. Бул көбүнчө банктарда болот. Банктар бири-бириге карыз берип турат. Мисалы, бир банкта сом жок болсо, экинчи банкка барат да сом берип тур мага дейт. Бирөөсү доллар керек болсо, мага доллар бер деп сурайт. Бири-бири менен келишим кылат ушинтип.
Булар да карыз алып атат. Жекече адамдар бири-биринен карыз алгандай эле банктар дагы бири-бири менен карыз алды берди кылышат. Түшүнүңөрбү? Бул учурда эмне болот десе, уламалар айтат, эгерде ошол күндүн курсу менен жана үстүнө пайыз сүткорлук кылбаса жайыз. Түшүнүңөрбү? Ошол күндөгү курстун негизинде жана үстүнө не кылбаса, сүткорлук кылбаса жайыз. Мисалы 1 миллион акча берди. Мынча бир күнгө, 10 күнгө канча болсо дагы үстүнө ушунча пайыз кошосуң десе болбойт. Же болсо курсту өзгөртүп көбүрөөк курс кылып бересиң десе ал да болбойт. Ошол күндүн курсу менен келишимдеги. Анан ошол үстүнө пайызы жок бири-бирине карыздар берсе алса, банктар бул деле жайыз, буну карыз мутабадила. Бири-бири менен карыздашуу, берип алды берди кылуу деген маселе айтылат. Бирок дагы бир шарт уламалар айтат, мен да карыз берем, сен да карыз бер деп шартташпасын дейт. Шартташпаган жакшы. Шартташпастан туруп ушундай иш кылса болот. Түшүнүңөрбү? Бул эми банктардын арасындагы маселелер. Андан кийинки маселе карызды алуу, өндүрүп алуу. Карызды кайтарып алганда кантип кайтарып алат, кандай жолдору бар, кантип өнүктүрүп алат деген маселе турат. Карызды кайтарып алуунун жолдору уламалар бир 7-8 түрүн айткан. Ушундай жолдор менен карызыңды өндүрүп алсаң болот. Карызыңды ада кылсаң, берсең болот, кайра алсаң болот деген сөз. Түшүнүңөрбү? Биринчиси ада дейт. Ада дегени ошол карыз алган адам өзү алып келип берет сага. Мына рахмат, ишим бүттү, бир жума калдым эле, мына акчаңыз 10 000 сомду алып коюңуз, Алла разы болсун деп алып келип берет. Эң жакшы сүрөт ушул. Эң жакшы асыл ушул негизи. Алгандан кийин ошону кайтарып бериш керек. Разычылык менен Алла разы болсун деп бериш керек. Буну ада дейт. Карыз алдың, эми алгандан кийин сен ада кыл. Карызды кайтарып, ээсине бер. Эң жакшы сүрөтү ушул. Экинчиси хавала. Хавала дегени карыздар адам башка бирөөгө шилтеме берет. Баланчыдан алып алгын дейт. Мисалы, Абдулла Абдурахмандан карыз. Түшүнүңөрбү? Абдурахман не дейт? Абдуллага айтат, сен баргындагын, бала менин досум бар, ушундан акча алып алгын дейт. Тиги хавала кылат. Түшүнүңөрбү? Буну хавала деп айтылат, тиге ишара кылат, шилтеме берет. Бул деле карыздан куткаруунун бир жолу. Бул деле жайыз. Сен барасың дагы айткан адамдан карызыңды алып аласың. Анан тигин экөөнүн ортосунда эмне болсо ошондой болот. Карызы барбы же берип турабы аны өздөрү билет. Бирок сен өзүңдүн хавала кылган болсо бирөөгө ошо хаваланын негизинде барып тиги тарафтан өзүңдүн акчаңды албаганга уруксат берилет шариятта. Карыздардын тарафынан үчүнчү тараф берип коет. Экинчи тараф берип коет өзүнүн тарафынан. Сен карызсың, бирок сен эмес, сенин тарафынан бирөө досуң, жакының, тууганың төлөп коет. Бул деле төлөөнүн бир жолу. Көбүнчө азыр мына камактарда, магазиндерде, дүкөндөрдө элдер карыз алса, башка эле билбеген адамдар келип туруп төлөп кетип калат. Бул деле карыздын жабуунун бир түрү. Эгерде тиги адам өзүнүн тарафынан тиги буйрбастан эле өзүнүн тарафынан барып берген болсо, анын тарафынан бул эмне болот? Жакшылык кылган болот. Жакшылык, табарру, ихсан болот. Эгер сен төлөп кой деп айткан болсо, карыз алган адам, карыздар адам, анда тигиге карыз болуп калат кайра. Тиги төлөгөндөн кийин бул кайра тигиге эмне кылат? Кайтарып бериш керек болуп калат. Түшүнүңөрбү? Бул бирөө үчүнчү, экинчи тараф төлөгөн учурда ал өзүнүн тарафтан кылса, анын жакшылыгы, ихсаны сооп иш кылып атат. Эгерде буйрган болсо, анда ал карыз болуп калат, тиги төлөп коет, сен карызыңды алып кетесиң, кайра бул адам тигиге карызын төлөп берет. Төртүнчүсү варасат. Мераскорлук. Мераскорлук менен деле карыз төлөнүп калат балдар. Бул мисалы атасы баласына карыз берди. Ушундай болот. Атасы баласына карыз берди, баласы атасына карыздар болуп калды. Кийин ата каза болуп калды. Ата каза болуп калды. Эми карыз берейин десе, ата каза болуп калган, башка эч кимдин жок мераскору. Бул эмне өзүнүн акчасы да. Кайра эле мерастан буга тийиш керек эле. Ошон үчүн бул менен да карыз ада болуп кете берет. Түшүнүңөрбү? Себеби мерастан бала атасынын мерасын алат да, атага карыз берген чакта эле ал акча буга келет. Бул өзү мераскор. Башка эч ким жок. Ошон үчүн варасат негизинде эле бул кутулуп кала берет. Атасынан карыз алды баласы, атасыга төлөй элек бала ата каза болуп кетти. Эми ал мераска калып атат акча,
Kayra akça özüne keledi. Oşon üçün şariatta bunu menen dagın ne oldu? Kutuldu dep aytılат. Karzdan kutuldu dep aytılат. Andan keyin muqassa. Muqassa degeni bul bir adam birödөн qarz alat. Qarz algandan keyin qarz төлөш керек. Төлөй турган учурда экинчи тарафка bunun tarafından bir buyumu, akçası barıp kalat. Anan aytat, sen төлөй эле koy, men uşul akça menen tigi qarz orduga uşul akçаны alıp kalayın deyt. Ökөө kelişip kılat. Muqassa uşunu aytılат. Bul деле şariatta jaiz. Eger iki taraf razı bolgon bolsa, bunun сүрөттөрү бар, кээ бир сүрөттөрдө şartlar gerek болуп калат. Misalı ne oldu? Bir adam Abdullah birödөн 100.000 qarz aldı. Qarz aldı. Abdurrahmandan deylik. Abdullah 100.000 beriş gerek ele. Bирок ага чейин эле Abdurrahmanга ne oldu? Abdullah'ın 100.000'lik tavarı, акчасы келип калды колуна. Эми бул телефонда айтып атат, sen мага 100.000 qarz элең, ошо qarзы бербей эле кой. Мага 100.000'lik tavar, 100.000 сом мага келди, мен ошону алып коеюн. Экөөбүз ошо менен бири-бирибиз менен не барабар болуп кете берейлик. Бирдей болуп кете берсин. Qarz жоюп жашайлык десе, эгер келишкен болсо, разы болгон болсо боло берет. Qarздан кутулуунун дагы бир жолу мукасса, бул дагы сүрөтү бар. Албетте экөө разы болбой калсачы, тиги жок деген болсо, анда каралат балдар. Эгерде малдардын экөө тең карыз болуп келген болсо, анда мукасса болот. Разы болсо деле алып калса боло берет. Бирок экөөнүн өкүмү башка болсо болбойт. Мисалы, bir адам қарыз алды. 100.000. Қарыз алгандан кийин экинчи тараптын акчасы келип атат, бирок бирөө айтып атат, сен Абдуллага 100.000 берип кой деп аманат берип атат. Анан бул не кылып атат? Мен баягы 100.000 қарыз беришиң керек эле, ошол акчанын ордуна муну аманатты алып калайм десе болбойт. Себеби сен Абдуллага муну аманат деп бергин деп аткан. Аманат кылып таштаган, аманат кылып бергин деген. Ошон үчүн тиги акчаны ал аманат кылып кайтарып бериш керек болот. Бул жүйөдө эми жөн аманат акчаны алып калып эле мен карыздан сени куткардым, ушуну алып калдым деген менен болбойт. Түшүнүңөр, биринчи сүрөтү мукассада эгерде эки тарап тең окшош болсо, анда кечи берсе болот, баягыдай кылып. Окшош эмес, бирөөсүнүкү карыз, экинчиси аманат болсо, азыр айткан сүрөттө, анда аманатты кайтарып бериш керек болот. Же болбосо балдар, бирөөсүнүн карызы нак болсо, экинчиси кечиктирилген болсо, анда дагы кечиктирилбейт, болбойт. Бирөө нак акча берди, bir айдан кийин бересиң деп. Тегинин акчасы келип калды, акчасы. Бирок ал акча эмне болот? 2 айдан кийин берет. Же 3 айдан кийин берет. Эми сен 3 ай вакыт келгенге чейин эле сен мага беришиң керек эле деп туруп, бергенин 1 ай тургандан кийин акчасын алган акың жок. Сеники биринчи маселе не болгон? Нак болгон, нак бересиң дегенде, эртеси бересиң дегенде мисал айтайлык. Тиги не тажил болуп атат. Тахир болуп атат, кечиктирип атат. Ошон үчүн тигини мөөнөт келгенге чейин алып койгонго акысы жок. Түшүнүңөрбү? Мына ушундай сүрөттөрдө аманат кылып берген болсо, же бирөөсү нак бериш керек карыз, экинчиси мөөнөтү болгон болсо, мөөнөтү бар акчаны сен кечи берги деп, же мен алып коеюн дегенге болбойт. Албетте боло берет ушул сүрөттөрдө, эгер эки тараф разы болсо. Эки тараф разы болбосо, анда болбойт. Бул разы болбогон сүрөттөрү. Түшүнүңөрбү? Разы болбосо, мындай кылып деле акчаны куткара албайт. Андан кийинки маселе, эки тарафтан берилип аткан нерсе карызда жинс бир болсун дейт. Ханафилерде негизи ушул. Башкаларды караган эмес, жинс бир болсун дейт. Сенин берген нерсең болсо, ошону алып койсоң болот. Мисалы, бирөөгө акча бергенсиң, ал бербей жүрөт. Кийин акчасы колуңа түшүп калды, алып кое бересиң. Алтын бергенсиң, алтынды алсаң болот. Күмүш бергенсиң, күмүштү алсаң болот. Не берсең, койду алсаң болот дегендей. Жинс бир болуш керек. Бирок башка мазхабтарда жинс бир болуш шарт эмес. Башка жинс болсо деле хакыңды өндүрүп алсаң болот. Биздин акыркы учурда элдерде баягы карыз алып бербегендер көбөйгөн үчүн, бирөөнүн акы менен ойногондор көбөйгөн үчүн уламалар ушундай фатва берген. Башка жинс болсо деле акыңды өндүрүп алсаң болот дейт. Мисалы, бирөөгө 1 миллион сом акча бердиң. Ал бербей жүрөт. Качып жүрөт, бербейт. Шарты бар, бербейт. Эчтекем жок дейт. Сага анын неси үй бар экенин билдиң. Же машинеси бар экенин билдиң. Ошо машинесин алып сатып, өзүңдүн хакыңды өндүрүп алсаң болот. Жинси башка болуп атат, бирок хакты бербеген үчүн сен аны өндүрүп алсаң болот. Түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Карызды өндүрүп алуунун жобосу. Андан кийинки маселе ибра. Ибра деген кечирип салуу. Кутулуудун дагы бир оңой жолу кечирип салуу. Карыз берген адам карады дагы экинчи тарафты.
байкуш кыйналып капты, шарты жок экен деп кечирип салды. Мейли ушул карызды мен кечирдим деди. Түшүнүңөрбү? Муну менен дагы не болот? Экинчи тараф кутулат. Экинчи тараф кутулат. Мен кечтим дегенден кийин ал экинчи тараф кабыл кылдым деген болсо, же кабыл кылбаса деле, ошо менен тиги адам карыздан кутулат. Андан кийинки сүрөт, 7-сүрөт рахн. Рахн деген залог. Күрөө. Бир адам карыз алат. Карыз алгандан кийин экинчи тараф залог таратылат. Мисалы, миллион сом акча талап карыз алды. Рахн койду, бир унасыны, машинасыны, жерини койду. Эми тиги адам карыз бербей жатат. Эми ушул рахындан сен карызыңды өндүрүп алсаң болот. Ошол коюлган залогдон карызыңды өндүрүп алсаң болот. Бербей жүрген болсо, залогду сатасың да баалап туруп, ашыкча болсо акчасын кайтарып бересиң, кем болсо кайра аласың. Ошол негизинде өзүңдүн акчаңды өндүрүп алсаң болот. Залог аркылуу дагы акчаңды өндүрүп алсаң болот. Андан кийин мираскорлордун карыз берүүсү дейт. 8-си. Бул дегени атасы карыз алган. Карыз алгандан кийин үйлөнүп өтүп кетти. Атасынын малы мүлкү бар. Эми балдарыга ошол атасынын карызын төлөшлүк важып болот. Важып болот. Эми ошон үчүн адам каза болгондо эң биринчи ошол адамдын өзүнүн карызы болсо карызын төлөнөт. Андан кийин мираскорго бөлүнөт да. Ошон үчүн карызын берет. Ошол эми милдет балдарга жүктөлөт. Балдары төлөгөндөн кийин деле атасы ошол карыздан куткарылган болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Мираскорлордун төлө бериши менен дагы ата эмне болот? Карыздан кутулду деп эсептелет. Ошон үчүн дагы бир сүрөтү мираскорлору калган балдары атасынын тарафынан ошол карыз төлөгөн болсо, аны менен дагы атасы иншалла карыздан эмне кылат? Кутулат. Карыз берүүдөгү эрежелер. Карыз кайтарып берүүдөгү эрежелерди айтып атабыз. Кайтарып берип атканда эң биринчи маселе макруз адам, карыз алган адам эмне алган болсо, ошону өзүнө кайтарып бериш керек. Азыр айттык, кошконго болбойт, аны баягы сапатыга карап деле өзгөрткөн болбойт. Түшүнүңөрбү? Мисалы алтын күмүш болсо, алтын күмүштүн сапаты каралат. Кээ бир алтын күмүштөр сапаты жогору болот, кээ бирлери орто болот, кээ бири аз болот дегендей. Ошон үчүн эгер сен алтын күмүш алган болсоң, канча грамдык алдың? 55, 99 дегендей граммага карап төлөп бересиң. Аны мисалы мен орто алтын алып, кийин кымбат алтын бербейм да ошо грамдага, болбой калат. Карыз берип атканда эмне алган болсоң, ошону бересиң. Ал жерде сыпат деген нерсе жакшы, жабыда алия болушлугу шарт эмес. Сапаттары калбайт. Эмне алган болсоң, ошол нерсени өзүнө кайтарып беришиң керек болот. Экинчи маселе, карыз алгандан кийин карызды өнүктүрүп алам десе адам баласы, ошол карыз берген адам өзү сурайт. Карыз берген адам өзү сурайт, мага бер деп карызыны. Өзү сурабаса, бирөөдү вакил кылат. Мен өкүлүм барат, ошол өкүлүмө берип кой дейт. Эгерде карыз берген адам өлүп кетсе, анда анын тарафынан балдары сурайт. Түшүнүңөрбү? Балдары сурайт. Ушинтип карызды өндүрүп алынат. Өзү сурайт, өзү болсо бирөөдү өкүл кылат, өзү каза болуп калса, анын ордуна балдары ошол мираскорлор аны сурап өндүрүп алат. Түшүнүңөрбү? Баягы эле маселени кайра айтып атабыз. Карыз алган адамдын алдына, карыз берген адамдын алдына баягы макруздун, карыз алган адамдын бир буюму келип калган болсо, анда аны биринчи кармап турат, иштетпейт. Эгерде ал бербейм десе, бербей жүргөн болсо, ошондо баягындай кылып сатып, өзүнүн карызын өндүрүп алат. Бул дагы адеби. Андан кийин дагы бир маселе, бул карыз менен дайын айырмасын айтканбыз. Карызда негизги маселе ал вакыт белгиленбейт. Дайында вакыт белгиленет. Мисалы бирөөгө сен карыз бердиң 100 000 сом бир айга деп. Эртеси эле өзүңө муктаждык келип калды. Барып сураган акың бар. Себеби карыз бул табарру, жакшылык кылуу да. Буну илзам кыла албайбыз, бирге мажбурлай албайбыз. Ошон үчүн бергенден кийин кокус эми ушундай болуп калат да акыбал. Өзүнө өтө катуу зарыл болуп калган болсо, акысы бар. Бул вакыт белгиленбейт. Каалаган учурда зарылчылык болгонсо алса болот. Эми күтүп турганы башкасы жакшы эгер шарты болсо, болбосо акысы бар. Ал эми дайын андай эмес. Карыз мисалы соода кылдың, 1 айдан кийин берем деп. 6 айдан кийин берем деп. Анда ошону күтөсүң. Ошол вакыт келгенде бүгүн сатып алдың да, анан бересиң. Түшүнүңөрбү? Акчалай карыз бергенде андай эмес, эртеси алам десең дагы акың бар. Түшүнүңөрбү? Карыз менен эменин айырмасы бар. Албетте уламалар айтат, негизи сөзүнө турган жакшы, 1 ай күткөнү жакшы болот. Эгер
күч албаса, шарты жок болсо, акыбалы оор болсо анда кайтарып алганга болот. Себеби бул карыз акту табарру. Табарруда бирөөдү биз кыйнабайбыз. Ошондой эле бирөө айтты, бирөөгө карыз берип тур деди, осуят кылды. 1 жылга чейин деп. Эгер осуят кылган болсо, осуяттын негизинде аны эмне кылыш керек, кармап турган жакшы болот. Осуяттын негизинде кармап турган жакшы болот. Бул эми истисна сүрөттөр экен. Ошондой эле дагы бир маселе хавала же кафала. Карыз алганда бирөөдөн кепилдик талап кылуу, бул дагы жайыз. Бирөө айтат, мен сага мына акчаны берип атамын, бирок мага бирөөдү кепил кыл дейт. Досуңду же бирөөдү, экинчи тарап айтат, мына адам кепил дейт. Тиги адам мен кепилмин дейт. Кепилмин десе, тиги инсан карызын төлөбөсө, кепилдикке өтүргөн адам карызын төлөйт эми. Бере бер, мен сага төлөп берем, мен кепилмин деген болсо, мен турам деген болсо, анда ошол адам төлөйт. Түшүнүктүбү? Төлөйт. Албетте кепил адам вакыт тутмаган болсо, мен төлөп берем 6 ай, 5 ай, ошол вакытта берсин дейт. Вакытты берсин, ошол вакыты келгенде төлөп берсин тиги дагы. Демек, карызга кепилдик тарап кылуу дагы жайыз. Түшүнүңөрбү? Эгерде макруз адам өзү төлөбөсө, анда кепилдикке өткөн адам эмне кылат? Аны төлөп берет.